башка кесиптин ээлери боло албагандар эң акырында келип анан мугалим болгон учурлар дагы болот. Мугалим катары келечектеги адвокаттарды, келечектеги укук коргоочуларды даярдай турган дагы ал дагы мугалим экен да. Анан азыркы альфа Z муундагы балдарды кантип мындай натыйжалуу окутуш керек же кандай кылыш керек? Балдарыбыз эмнеге кызыкса, ошонун кызыкканын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Өздөрүнүн ата-энесиндей жомок айтып бергендер азайып кетти да. Бул деген өтө чоң жоготуу. Жасалма интеллект деген билим берүүдө аябай мындай жакшы айтыла баштады 2 жылдан бери. Эмне үчүн колдонуп атасыңар? Кайсыл жерде өзүң колдондуң, кайсыл жерде сен ойлонбой эле жасалма интеллектти кылбагын деп туруп ошону үйрөтпөсөк, биздин балдарыбыз окубай эле компьютерден, гаджеттен эле маалымат топтор болмосо, анда бул билим болбой калат да. Ассаламу алейкум, урматтуу угарман жана көрөрмандар. Бүгүн Калем YouTube каналыбыздын коногу белгилүү педагог, Торонто университетинин доктору, Назарбаев университетинин профессору агайыбыз Дүйшөн Шаматов агай бизде конокто болмокчу. Агай кош келдиңиз. Чоң рахмат. Агай биздин Калем подкаст YouTube каналыбыз билим, маданият, үрп-адат, же болбосо руханият багыттарында жакшы бир талкууларды жүргүзөбүз, багыттайбыз. Ошо өзүбүздүн бир коомго бир пайдалуу маалыматтарды жеткизгенге биз аракет кылабыз. Сизди биздин эфирден, YouTube каналыбыздан көргөнүбүзгө, ушул жерден көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Агай кош келдиңиз дагы бир жолу. Негизи биз баа конокторубуз келгенде эң биринчи суроон эле бизге караганда өзүңүздөр айтып берсеңиздер кызыктуураак болот. Сиздин өзүңүз жөнүндөгү балалык кезиңизге саякатка барып, ошол кезден азыркы учурга чейинки маалыматты кыска бир сонун кылып айтып берсеңиз биздин көрөрмандарга дагы кызыктуу болот деген ойдобуз. Макул. Кадимкидей эле ошол азыркы ушу айылда жүргөн балалардай эле жайындасы каналга сууга түшүп, жазындасы мөмө жемиштер менен жеп, анан күзүндөсү болсо кайра эле мектепке келип, ушу бактылуу менен күндөрдү өткөзгөн ушу Кыргызстандын кадимкидей жараны дейм. Агай сизди биз баягы белгилүү педагог катары билебиз. Бирок баягы кесиптердин сереси дагы, төрөсү дагы бул мугалимдик кесип деп айтылат экен. Анан эми чет өлкөлөрдө, изилдөөлөрдө, чет өлкөлүк маалыматтарды окуп, ошол жерде изилдөөлөрдү карасак, негизи биринчи орунда бул мугалимдик кесип турат экен. Ошон үчүн баягы билим берүү тармагы, системалары алдыда. Мугалим баркталып, биринчи орунда тургандыктан. Анан ал жакта университетте дагы эң көп мугалимдик кесипке өтө албагандар анан юристтикти, экономистти ушундай тандайт экен. Бизде болсо баягы тескерисинче баягы экономист, юрист, башка кесиптин ээлери боло албагандар эң акырында келип анан мугалим болгон учурлар дагы болот да. Баягы педвакка тапшырган учурлар болот да. Дейин албетте туура айттыңыз. Ошол мугалимдин ролу абдан аброю жогору болгон мамлекеттер көп. Бирок ошол учурда чет өлкөнүн баарында эле андай эмес экен да. Санап өткөн сиз мамлекеттердин арасында ошо Финляндияны айтып атабыз, Сингапурду дайыма мисал келтиришет. Дагы бир топ мамлекет, ошол эле Туркияда дагы мугалимдерди кадырлашат, Кытайда кадырлашат. Бирок мугалимди кадырлабаган, мугалим болгондон көрөк башка кесиптин ээси болом деген дүйнөдөгү мамлекеттер көп экен да, тилекке каршыча. Бул эле ошол эле мугалимдердин маянасы аз болуп, мугалимдин коомдогу орду анчалык бааланбаганына байланыштуу, анан мугалим болбойм деген жаштар көп экен көп мамлекеттерде. Бирок арасынан биз үлгү тута турган мамлекеттер бар экен. Көптөгөн коомдук көйгөйлөрдүн башаты мугалим экен. Билим берүү экен. Билим берүү боюнча ошол эле коррупцияны, экономикалык кризисти, башкалардагы билим берүү боюнча, билимди өзгөртүү боюнча көптөгөн маселелерди чечсек болот экен деп өзүнчө ынанып, ошол учурда мугалимдин ролу айбан жогору экен. Ошо коомчулукта түшүнүк болсо, мугалимдерди кадырласак деп туруп, өзүнчө кийинчерээк мен фанаты болуп калдым ушунун. Демек, биз качан гана Кыргызстанда мугалимди жогорку даражага чыгарсак, бааласак, мугалим болом деп биздин жаштарыбыз мугалим болом деп баары умтулса, ошондо коомубуз өнүгүп кетет деп мен ушуга аябай ишенип калдым. Агай анан дагы бул жерде бир жакшы сөз бар экен да. Жөн гана мугалим айтып берет дейт да, жөн эле мугалим. Жакшы мугалим түшүндүрөт дейт. Мыкты мугалим көрсөтөт дейт, улуу мугалим шыктандырып ал ээрчитет дейт да. Анан сиздин оюңузча азыр мугалимдер жөнүндө айтып атпайсызбы? Же болбосо азыркы баягы заманбап дейбизби, лидер дейбизби, же болбосо баягы эң мыкты мугалим кандай элестетесиз? Эң мыкты мугалим
менимче мен буга абдан 100% кошулам. Заманбап мугалим өзү мугалим деген эң адамгерчиликтүү, мугалим деген өзү берешен да болот да. Мугалим эч качан өзүнүн билимин экономдоп аяп кала албайт. Мугалим өзү табиятынан берешен адам болот. Билгенин башкалар менен бөлүшкүсү келет. Ал жерде мисалы үчүн кой мен башкаларга билимди бербейм деген адам мугалим болбой эле коюш керек да. Биринчиден берешен, экинчиден адамгерчиликтүү, себеби башкаларга таасир бериш үчүн башка өзүн окутуп аткан адамдарды сүйүш керек да. Ар биринин адамда жекече сабагында 30 окуучу отурса, 30-дун 30 өзүнүн мүнөзү бар. Ар бирине жол табыш керек, ар бирине, ар бир окуучуга. Окуучунун дагы сүймөнчүгүн болуп, бул окуучум жакшыраак, бул жаман эмес бөлбөстөн ар бирине жол таба билиш керек жүрөгүнө. Демек мугалимге абдан демек бул мугалим себеби элдин балдарын окутуп атабыз да. Ата-энелер коом бизге ишенип бергенден кийин ошого биз татыктуу болуп, демек балдарын коомдун биз билгенден да көбүрөөк нерсени үйрөнсүн деп туруп, анан дагы бир Леонардо да Винчинин сөзү бар. Бул эме дейт, өзүңдүн шакиртиң сенден көбүрөөк билиш керек дейт. Же болбосо өзүнүн насаатчысынан аз билген шакирт бул жакшы шакирт эмес дейт да. Ал үчүн биз мугалимдер ошого сүйүнүшү, куштарланышыбыз керек. Биздин өзүбүздүн окуучуларыбыз бизден күчтүү болсо, андан сүйүнүшүбүз керек, рахаттанышыбыз керек экен да. Демек, болсо коом ошондой болуш керек да. Биздин жаштарыбыз бизден акылдуураак болуш керек экен. Болбосо өзүңүз пандемия учурунда көрдүңүз го, кыйналып калдык го, эмне кылышыбызды билбей калдык го. Анын үчүн биздин балдарыбыз кандай коомдо жашайт биз билбейбиз. Демек, келечекте кандай коом болсо дагы азыркы жаштар кандай коомго болсо да даяр болуш керек да. Жок, кечеги күн менен окутуп, илгери биз мындай кылган элек, биздей болгула, биздей болсоңор жаман болбойсуңар дей берсек, анда биз балдарыбызды келечек эмес, кечеги күнгө тарбиялап аткан болобуз да. Жакшы агай, анан бул жерде азыр айтып атабыз, сиздин сөзүңүздө дагы азыр бул жактагы сөздөрдү да окуп айтып атабыз. Мугалим сөзүбүз баркталса, колдолсо, колдоо тапса, анда сөзсүз ошол өлкөдө бир өнүгүү болот деп билим берүү тармак. Сиздин сунушуңуз кандай? Кантип колдош керек мугалимди? Мугалим үчүн дайыма айтылып келет. Эң ыйык бул сабак. Мугалимдин 40 мүнөт сабагын эч ким буза албаш керек болсо. Мугалим эгер бир чоң киши барып калсачы, чоң жумуштагы адам барып калса, сыртта күтүп туруш керек. Сабак бүткөндө гана сүйлөшүп калыш керек да. А бизде андай эмес да. Сабагыңарды токтоткула, тиги келди Бишкектен деп баарын патрата алып кетишет да, анан кийин сабак дагы унутулду ошо бойдон. Демек, бул ушундай көз караштардан арылышыбыз керек. Мугалимдин кадыр баркын өтө жогоруга коюп туруп, алардын өткөн сабагы эң маанилүү нерсеге айланыш керек да. Ушул жердечи кээ бир мектеп жетекчилери бар эмес. Кээ бир жетекчилерчи ата-эне урушуп келсе, ошого ата-эне өзүнүн мугалимдерин коргоп, кечиресиздер, мугалим менен сүйлөшөм. Бул мугалимге мен өзүм сүйлөшүп көрөм дебестен, баягы ата-энени өзүн нааразы кылбастан, ата-энени сүйүнтүп жөнөтүш үчүн өзүнүн мугалимин жазалаган жетекчилер да көп да, тилекке каршы. Биринчи кезекте ошол жетекчи макул, сиздин эмеңиз бар экен, арызыңыз бар, мугалим жөнүндө арызданып келдиңиз, кое туруңуз, бул деле мугалим аракет кылып атат, мен сүйлөшүп көрөйүн дебестен, кээде мындай одоно айтканда мугалимдердин ата-эненин каарына салып берген жетекчилер да бар да. Андай кылбастан, эгер мен мектеп жетекчиси болсом, кое туруңуз, сиз айдан туура айтасыз, бирок бул мугалим эмне дейт экен? Келиңиз, пикир табышка аракет кылышыбыз керек деп туруп, керек болсо биз андай кылбасак, бул бечара мугалим эч ким коргобосо, ал эртең мени эч ким коргобойт деп кетип калышы мүмкүн. Ал мугалим келсе, башка мугалим келсе, анда мектепте ким калат? Агай, анан могул жерде азыркы муун баягы көп коомдо деле айтылып атат, баягы азыр балдардын окууга кызыгуусу жок деген сөздөр дагы айтылып калып атат. Анан азыркы альфа Z муундагы балдарды кантип мындай натыйжалуу окутуш керек же кандай кылыш керек? Сиздин сунушуңуз? Менин сунушум, кээде биз чоңдор мындай өзүбүз жанагы чоң сезип, балдардын кулк мүнөзүн, психологиясын түшүнбөстөн, өзүбүздүн гана көз карашыбыз менен балдарды эме кыла берет экенбиз да, тарбиялашка аракет кыла берет экенбиз. Андан көрөк, эгер балдарыбыз эмнеге кызыкса, ошонун кызыкканын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Эгер алар гаджеттерге кирип аткан болсо, эмнеге кызыгып атат? Сабагымдагы ушуга айкалыштырып, эме кылсам балдардагы, демек балдардан биз өзүбүздү эме кылбашыбыз керек экен да. Алардын кызыкканына жараша сабактарды өтүп, алардын кызыгуусуна жараша өзүбүздүн дагы эмебизди жанагы подход эме алар менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек экен да. Тилекке каршы ушул жагына дагы бизде мүчүлүштөр болуп калат. Себеби мен ушул жерде Халил Гибран деген бир
белгилүү бир акындын айткан ырын которгонго аракет кылайынчы. Ал мынтип айтат да, өз мындай бир анын ырын англисчеден которгондо мындай дейт. Сиздин балаңыз бул сиздин балаңыз дейт. Ооба, бирок ал кечегинин балдары эмес, бул келечектин балдары дейт. Ал баланын сиз ал баланы сиз багып чоңойтуп атасыз дейт. Бирок ал баланын сиз өзүңүздө каалагандай кылып туруп мындай калыпка сала албайсыз. Себеби анын өзүнүн жан дүйнөсү бар, келечекте жашайт. Ал дүйнөсүнө сиз эч качан бара албайсыз дейт да. Демек биз ошого биздин балдарыбызды жанагы Z Moon деп атабыз, макул. Ошол эле учурда бул балдар өтө бир жагынан карасак булар башкача муун. Алардын жашап аткан коом өзгөрүүлөр башкача. Илгери мисалы үчүн мугалим баарын билген болуп, билимди мен гана билем, баарын айтам деген болсо, азыр маалымат бала 2 секунд, 5 секунд ичинде маалыматты дароо сиз айтайын турган нерсени, мисалы үчүн Эверест десең, Гималай десең, басып туруп 5 секунддан жугун айтып коет. Демек биз балдарды ошону ал балдардын ошонусун билип туруп, маалыматты оңой эле маалымат табарын билип туруп, демек биз өзүбүз мугалим катары ал балага эмне таасир беришим керек? Башкача жагын ойношубуз керек да. Маалыматты ала алат. Ошол маалыматты колдоно алабы? Маалыматты талдай алабы? Ошентип биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек. Анан дайыма дагы бир нерсе, биз өзүбүз мугалимдер дагы бул китеп окуп, балдар жөнүндө көбүрөөк үйрөнүп, эгер өзүбүздүн үстүбүздөн иштебесек, англисинде бир lifelong learning деген бар. Эгер мен баарын билем деген текеберликке барып калсак, анда балдарыбыздан такыр ажырым пайда болот дагы. Алар балдар деле билет. Биздин мугалимибиз калып кеткен мурдагы заманда деп туруп, аларга дагы эптеп сабагыбызда отуруп беришибиз мүмкүн, бирок кызыгып, сабагыбызга кызыкпашы мүмкүн. Азыр бир дагы окумуштуулардын же болбосо бир педагогдордун айткандары бар экен. Азыркы Альфа Мунундун оюнчугу бул телефон деп. Ооба. Биз ошол телефон оюнчугун эле биз тартып алып атабыз дейт да. Андан көрө ошол оюнчугунун ичине ошол балдарга пайдалуу бир маалыматтарды, балдар алчу бир кызыктуу окуяларды, кинолорду, башка нерселерди көчүрүп, балдардын тарбиясына дагы жакшы бир салым кошсок да жакшыраак болмок деген нерселерди айтып атышат. Анан биз азыр баягы биз мүмкүн чүкө ойночубуз, азыркы бала чүкө ойносун деген менен, бирок баланын азыркы оюнчугу телефон болуп атпайбы. Анан ошого дагы тигилердин бир айткан сунуштары дагы жакшы сунуштар, мындай карасаңыз. Ооба. Казакстанда менин кызым жанагы топташ боюнча мелдешке катышты да. Аталышы башка экен, ошо бизге окшош эле топташ ойнойт экен. Мектепте ошону үйрөтүп, жарыш мектептердин, жеке менчик мектептеринде жарыш өткөздү. Баягы балдар өзүнүн ата-энелеринен, ата-энелери билбесе чоң энелерин үйрөнүп, топташты үйрөнүп туруп, шаардык деңгээлде ойношту да. Анын жакшы жактары бар экен, баягы көз менен колдун координациясын үйрөнүп, анан командалыктыкты өнүктүрө турган жактары бар да. Ошондо эле эски нерсени дагы унутуп калган жактарыбыз бар да. Албетте, бул өтө жакшы болот. Эгер ошол нерсени дагы жакшы жактарын эмгилсек, себеби биздин окуучуларыбыз албетте азыркы сиз айткандай эме кылып, ушул өзүбүздүн улуттук оюндарда киргизбесек, анда биздин балдар башка элдин гана оюндарын ойноп калып атпайбы? Бул да өтө көйгөйлүү да. Буну ойлоп калышы мүмкүн да балдар. Эмне үчүн биздин ата-энелерибиз ойногон эмеспи? Эмне үчүн деп ошентип башка баягы эң популярный болгон оюндарды ойноп туруп ошону билип калышы мүмкүн да. Анын айтып бере турган чоң ата чоң энелери көз өтүп кеткен. Ошону мен айтам, дайыма чоң ата чоң энелерден жазып калыш керек. Алар эртеби кечпей кетет да баары бир улуумунда. Ага чейин андан жазып калбасак, ошол билим, ошол баардык эмелер, оюндар, элдик каада салт олар менен кошо кетип калышы мүмкүн да. Биз жылына лагерден өткөрөбүз да, биздин этно лагерь. Ошол жерге барганда балдарга баягы улуттук баалуулуктар боюнча сабактарды өтөбүз. Анан улуттук оюндар, мисалы бир күнү баягы мык урганды үйрөтөбүз, мисалы бир күнү аркан өргөндү, эр токум атка, эр токумду кантип токуш керек, анын ичиндеги анан отундарды аралатабыз деген чүкө. Анан ошол жерден мен өзүмдүн баягы көргөн нерсем, балдар агай деп баягы тизилип туруп, анан агай мен отун аралайынчы деп кызыккандар бар. Чүкөнү мен ойноюнчу, мен атты баягы эр токумду мен токуюнчу деп балдар аябай кызыгышат экен да. Бир четинен биз ата-энелер ошол балдарга ошол нерсени жасап бере албай атабызбы деген да бир ой келип кетет да. Өтө туура нерсе айттыңыз. Кээде мындай мундар арасында үзүлүш да болуп калдыбы дейм да.
ушу 90-2000 жылдар аябай кыйын заман болду го. Ошол азыркы жаштарыбыз ошол убакта төрөлгөндөр кыйналып мындай өтө кыйынчылыкта чоңоюшту да. Анан кээ бир оюндар актуалдуулугун жоготуп, ойнолбой калды ошол жылдар Тилекке каршы. Анан бара-бара унутула баштады. Анын кереги жок деген ойлор да пайда болуп, анан карап көрсөңүз, мен эң өкүнүчтүүсү баягы энелерде дагы, аталарда дагы өзгөчө энелерде балдарына, неберелерине сонун кылып жомок айтып берген адамдар да азайды да. Жомокту айтса дагы уккулуктуу илгери чоң энелер кантип айтып берди. Сонун кылып мен өзүмдүн эмемди билем. Биз Адыр деп койгон жерде ал жерде свет жок эле, электричество жок эле да. Жанагы кечке талаада иштейбиз, анан кечиндеси жылдыздарды карап, мындай жерди тазалап койгонбуз, ушул жерде төшөп салып, анан жатып уктайт элек да. Ата-энем ошо үркөрү мындай болот, анын баарын айтып берет эле, анан жанагы Телебай Тентек деген ушул ар бир мындай сонун жомокторду айтып берет эле да. Ошол жомоктор азыр дагы эле эсимде, бирок азыркы жаштарда, жаш дегенде азыркы ушул чоң эне болуп калды да, ошол кичинекей. Өздөрүнүн ата-энесиндей жомок айтып бергендер азайып кетти да. Бул деген өтө чоң жоготуу, себеби үйдөгү чоң эненин жомогу менен өзүбүздүн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов деген залкар адамдар пайда болду. Бул өтө керектүү нерсе да. Жомок айтып берүү менен ушу балага тарбия берип атабыз. Мурдагы муундун билимин башка муунга жеткизип берип атабыз. Ушул үзүлбөш керек менимче. Сиз жанагы Лев Толстойдун жакшы бир сөзүн айттыңыз. Ал киши мынтип айттыр. Сен балаңдын акылдуу болушун кааласаң, жомок окуп бер дептир. Дагы акылдуу болушун кааласаң, дагы жомок окуп бер. Дагы акылдуу болушун кааласаң, дагы жомок окуп бер. Өтө сонун. Анан негизи биздин сиз айткандай Чыңгыз Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов аталарыбыз ушул жомок окуп чоңоюшканда ошон үчүн акылдуу, белгилүү инсандар болсо керек. Өтө сонун, өтө сонун. Бизде аңгеме айтуу өтө сейрек болуп калды да. Аталар балдарына чарчап келет да, кечке жумушта болот, баласына менен мындай маектешүү аз болот, убакыт өткөзүү, сүйлөшүү аз болот да. Анан сүйлөшпөй эле күндөр өтө берет да. Анан баласы келип туруп бир нерсе сурайын десе, "Кой, балам, бар. Мен чарчадым. Бар, өзүң бирөөдөн сурап алчы, мугалимден сурап алчы" деп коюп, тыюу салган аталарда жок эмес да. Аны менен ушундай сонун мүмкүнчүлүк жоготуп коет экенбиз. Бала менен ата дайыма, албатта апа менен деле. Бирок мен айтайын деген темам ушу, ата дайыма барлаш керек. Кызы менен, баласы менен ата дагы өзүнүн турмуштук эмелерин айтып бериш керек. Мен ушундай, мен окуганмын, мен дагы силердей эле болуп окуганмын, кичинебиз ушундай болгонбуз деп туруп өзүнүн эмесин айтпаса, бала укпай калат да, келечекте чоң нерседен калат. Атасынын кандай атам болгон экенин башкалардан угуп калат да, Тилекке каршы. 2 жылдан бери бизде аябай мындай популярдуу боло баштады десек болот да. Мурун эми бул нерсени көп укчу эмеспиз, бирок жасалма интеллект деген билим берүүдө аябай мындай жакшы айтыла баштады 2 жылдан бери. Негизи билим берүүдө канчалык деңгээлде керек жасалма интеллект? Туура айттыңыз. 2-3 жылдан бери билим берүүгө кадыресе кирип келди да. Бул деген жасалма интеллекттин ChatGPT деген менен, ошол менен күчү менен кирип келди да. Мурда тегерегинде жүрө берет эле. Бирок ChatGPT эмне үчүн келди? Бул заматта суроо берсең жооп берип коюп атат да. Мугалимдин ролун аткарып атат да. Демек, бул өтө көп маалымат бар да. Маалыматты иретке салып туруп, эң жакшы маалыматты берип коет. Дүйнөдөгү эң бийик тоо десең, сен жазып бүткөнүңдө эле дароо маалымат чыгып калат. Аны барып алып китепканадан издеп, эме кылбай атасың да, мээнет кылбай атасың мурдагыдай. Каерде бар экен деп. Мисалы үчүн Африкадагы эң чоң дарыя кайсы десең, заматта айтып берет. Мурда китептерден издейт элем да. Нилби же башкабы деп туруп. Бул жерде эми өтө кызык суроо берип атасыз. Билим берүүдө ролу кандай болуш керек? Билим берүүдө биз эми жасалма интеллект болбосун деп тоса албайбыз. Кирип келди. Өзүбүз кантип ыңгайлашабыз? Кантип колдонобуз? Бирок ушул жерде Кыргызстанда азыраак талкууланып атат. Жасалма интеллектти колдонуш керек. Колдонбой өзүбүз тыюу салсак, өзүбүз чоң деген өтө эбегейсиз билимден, информациядан өзүбүзгө мындай бутубузга ат атабыз деп коелу да. Өзүбүздү мындай жок, кереги жок деп дүйнөдөн артта калып кетебиз. Дүйнө колдонуп атат. Жасалма интеллектти колдонуп ар кандай дарыларды ойлоп табып атат, немелер бар, маселелерди чечүүнү колдонуп атат да. Бирок болгону жасалма интеллектти билим берүүдө колдонгондо этикалык колдонуу, туура колдонуу, ошонун эрежелерин иштеп чыкпай атабыз. Мисалы үчүн, кайсыл учурда жасалма интеллектти колдонсо болот, кайсыл учурда бул колдонсо
академиялык чынчылдыкты бузуп атат. Мисалы үчүн бирөө китеп окубайлы тапшырма бердик да, китеп окубайлы компьютердин жообу менен 5 алган болсо, а берки окуучу студент кыйналып атып китептен окуп жообун издеп тапкан болсо, демек албетте бул адилетсиздик да. Мугалим ушуну билеби? Же болбосо бирөөсү жөн эле көчүрүп келгенге 5 коюп, а берки өзүнүн мээнети менен окуганга 4-3 алган болсо, бул өтө чоң адилетсиздик да. Ушунун эрежелерин мугалим өзү дагы өздөштүрүп, билип, мугалим өзү дагы ошо жасалма интеллект, ChatGPT'ни жакшы өздөштүрүш керек окуучуларга үйрөтүш үчүн. Кайсыл учурда окуучу өзү иштеп атат, кайсыл учурда албетте ChatGPT'ни жасалма интеллектти колдонуш керек. Бирок аны толук эле генерация деп коет. Жаңы билимди жаратуу үчүн эмес, өзүнүн билимин оңдоп түзөп, мисалы үчүн өзгөчө тил жагынан келгенде, англис тил болобу, орус тили болобу, кыргыз тили өзүбүздүн тилибиз. Мисалы үчүн чет тилдерде бир маалыматты жазып кел деген болсо, чет тилдерде жөн эле грамматикасын оңдосо, ал зыян эмес. Түздөп оңдоп ага жардам берген болсо. Бирок жөн эле жасалма интеллект менен өзүм билбеген нерсени мен билем деген болсок, анда бул жалган айтуу менен барабар да. Бул жерде плагиат болуп, жалган айтып, ошону биз ашкере кылып, окуучуларды эмне кылышыбыз керек? Үйрөтүшүбүз керек. Кайсыл учурда сен жасалма интеллектти колдондуң, эмне үчүн? Кайсыл учурда кантип колдондуң? Жана кайсынысы сенин идеяң, кайсыл жеринде сен компьютердин идеясын колдондуң деп туруп, өзүң ачык жоопкерчиликти окуучуга, студентке өткөзүшүбүз керек да. Болбосо жасалма интеллектти биз мындай текшере турган инструмент жок. Кармап ала турган инструмент жок. Керек болсо тамашалап айтып калышат. Вильям Шекспирдинчи чыгармаларындагы ушу жасалма интеллектин текшерип көрүшүптүр да. 100% жасалма интеллект компьютер чыгып калыптыр. Эми ал канча кылым мурун көз өткөн ушу жазуучу да, ошонун чыгармаларындагы машина жазды деген турумда. Демек азыркы заманда мындай плагиатты текшерсе болот. Плагиат чыгып калат. Себеби плагиат эмне үчүн чыгып калат? Себеби буга чейинки жазылган илимий эмгектен баардыгы компьютерге киргизген да, база даныкта бар. Башка бирөө жазганда кое тур, мына сенин жазган окшош чыгып атат деп туруп, сага белги берет да дароо. А жасалма интеллект бул компьютердин неме кылганы, аны текшере турган азынча инструмент жок. Ошон үчүн мүмкүн болушунча окуучулар менен, студенттер менен сүйлөшүп, силер айткыла, кантип колдонуп атасыңар? Не үчүн колдонуп атасыңар? Кайсыл жерде өзүң колдондуң, кайсыл жерде сен ойлонбой эле жасалма интеллектти кылбагын деп ушуну үйрөтпөсөк, биздин балдарыбыз окубай эле компьютерден, гаджеттен эле маалымат топтор болсо, анда бул билим болбой калат да. Эртең колунан интернетти алып койсоң, кыйналып калат балдарыбыз. Жана ар бир нерсенин жакшы жаман жагы болот дейт. Сөзсүз. Анан бул жерде мугалим агай. Мугалим өзүнүн билимине, көз караш, тажрыйбасына карап туруп, балдарга жасалма интеллекттин мунусун колдонсоң болот, бул жакшы. Бул жаман деп бөлүп берген дагы пайдалуураак окшойт. Антпесе балдар баягы жеңилдикке көнүп, баардыгын компьютерден алып келип тапшырма аткарса, бул 11-ди бүткөндөн кийин анын кесип тандоосуна, келечегине, анын билимине аябай чоң бир зыяндар келип калат го деп дагы ойлоп кеттим. Өтө сонун айттыңыз. Анан керек болсочу, Назарбаев университетинде биз эрежелер иштеп чыкканбыз да. Мен ушу башка окуу жайларга барып, мектепке, университетте ушундай эрежени сиздер кааласаңыздар, сиздер дагы эме кылсаңыз, себеби биз дүйнөлүк университеттердин практикасын карап көрдүк да. Ошондой өзүнчө эрежени иштеп чыкканбыз да. Мына учурларда колдонсо болот, мына учурда колдонбосо болбойт деп туруп эрежесин чыгарып, баардык окуучуларга жеткизгенбиз да. Эмне дегенде, мисалы үчүн толук түрдө өзүң иштебей, ойлонбой эле жоопту тапсаң толур эмес. Ал эми өзүң жоопту таап атып, анан дагы суроолорду берип, кошумча маалыматты издеген болсоң боло берет деген эрежени жазып берип койгонбуз да. Эгер карап көрсөңүз, Талант мырза, эң адилетсиздик качан болот? Бир мугалим каалаганыңарды кылгыла, ChatGPT'ни колдоносуңарбы, колдонбойсуңарбы деп ага ойлонбой эле баа кое турган болсо, а бир мугалим болсо, жок, колдонбогула, колдонсоңор 2 коем деген болсо, окуучу баш айланып калат да. Бир мектепте иштеген 2 мугалим 2 башкача эме кылат да. Алардын эмеси өздөрүнүн жасаган иштери башкача болот дагы, окуучу кээде мындай кармалып калып атпайбы? Бул мугалим текшербеген үчүн ал каалаган нерсени кылып туруп, ал мугалим кылса, ал мугалимдин 2 коюп, демек өтө жазаланып калып атат да. Демек андай болбош үчүн мектептеги баардык мугалимдер чогуу отуруп, өзүбүзчө бир орток эрежелерди иштеп чыгып алышыбыз керек да. Андай кылбасак, биз окуучуларды аябай кыйнап коебуз. Окуучулар баш айланып, анан дагы билбестен эмне кылабыз деп туруп, алар дагы өтө кыйналып калат дагы, анан кийин
буларга мектеп жөнүндө дагы мындай мектеп, университет жөнүндө дагы мындай сыйлоо жок болуп калат да. Бизде бардак. Ал мугалим мындай кылат, бул мугалим мындай кылат деп туруп, мектептин бирдиктүү эрежеси жок болуп калат да. Баягы балдарыбыз, окуучуларыбыз көп нерсени жасалма интеллекттен, интернет баракчаларынан алат экен, маалымат алат экен. Мүмкүн мугалимине суроо берет, же болбосо мугалим билбеген нерселерди дагы окуучулар билип алат экен. Анан ал нерсени мугалим билбесе, баягы балдар дагы мен бул нерсени билем деген нерседен баягы окууга кызыгуусу жок, же болбосо бир мугалимди сыйлоо деген нерселерге дагы келип калат экен да. Ушул жасалма интеллекттин зыяндуу тармактары дагы. Өтө туура. Балдар дароо жоопту текшерип атпайбы? Сизден суроо берет да, караңызчы, мисалы үчүн Түндүк океаны менен мындай белгилүү бир экватордун немеси канча десе, мугалим дароо жооп бере албай калат да. Анан кое тургула, эртең билип келем десе болбой калат. Анан эжеке бечара мындай божомол менен айтып койсо, балдар сразу айтат дагы эжеке билбейт экен деп туруп анан аябай маскаралашы мүмкүн да. Бирок ушунда илгертири бар эле. Эмне кылыш керек бул? Кандай жагдайда? Мугалим үчүн эң кыйын жагдайдын бирөөсү да ар кандай жооп берет. Кээ бирки мугалимдер айтат, мен ушундай жагдайдан чыгып кеттим. Ай балдар, силерге тапшырма берем, өзүңөр таап келгиле деп. Себеби мугалим билбейм десе, демек менин авторитетим түшөт деген мугалимдер бар да. Ошондой мугалимдер жок эмес, себеби өзүнүн жанагы бардыгын билем дегенден келип чыгат да. Мугалим билиши керек деген бул түшүнүктөн келип чыгат. Баарын билиш керек. Себеби мугалим идеал да. Ошол учурда баягы кээ биркилер жагдайдан чыгып калат, мен айткандай кылып, балдар өзүңөр тапшырманы аткарып келгиле, мен билем, бирок силер текшерейин, өзүңөр аткарып келгиле деген мугалим жок эмес. Же болбосо дагы кээ биркилер уруш мүмкүн, эмнеге сурап атасыңар деп билбеген болсо. Ошол учурда педагогикалык жактан кандай болуш керек? Мугалим жасалма интеллектте деле, мурда деле мындай жолго барса туура деген нерсе бар да. Мугалим албетте окуучулар үчүн өзүнчө идеал болсо дагы мугалим айтыш керек. Мен баарын билем деп айтпаш керек мугалимчи. Эч ким баарын биле албайт. Мугалим окуучуларды көргөзүп бериш керек. Албетте мен көбүрөөк билем, бирок баардыгын билишим шарт эмес. Чогуу издейли дегенге жеткизиш керек да. Мугалим өзүнүн баягы окуучуларга түшүндүрө билиш керек да. Эч ким баарын биле албайт. Албетте. Ошон үчүн окуучулар дагы жасалма интеллектте дагы мугалимди көргөзүш керек да. Көрдүңөрбү, өзүнүн жанагы коркпош керек, кадыр баркынанчы. Мугалим башка жагынан кадыр баркы эме кылыш керек. Балдарга кантип таасир берет. Ошол эле билимди чогуу издеп, демек мугалим ошолго балдарга көмөк берип атса, ошол жагынан эме кылыш керек да. Мугалим баягы энциклопедия эмес да, баарын биле турган. Ошентип бул жагдайдан чыкса болот. Жасалма интеллект деле ошондой. Балдар көрүш керек. Биздин балдар дагы, биздин мугалимдер аябай кыйын, бирок ошол учурда алар деле баардыгын билген болуп кетпеш керек да. Негизи азыр изилдөөлөрдү карасак, дүйнөдө болобу, биздин мамлекетте болобу 90% баягы бүтүрүүчүлөр сурамжылоолордун жыйынтыгында өзүнүн кесибин тандай албай чыкты да. Мүмкүн ата энемдин айтымы боюнча кесип тандайм, же болбосо баягы жыгыртыга карайм өзүмдүн, ошого карата деп чанан. Негизи кесип тандоону канча жаштан тандаш керек жана буга ким салым кошуш керек? Өтө олуттуу суроо. Бул деген менимче абдан маанилүү да. Ушуга кээде биз азыраак көңүл буруп атабыз. Дүйнөлүк практикага дагы көңүл бурсак болот да. Өзү кесип тандоо бизде абдан туура айттыңыз, кеч өтө кеч болуп калат. Бул деген бала окуп жүрөт, 11-класска келгенде жыйыртынын жыйынтыгына жараша анан кайсынысын эме кылсам, тандасам деп даяр болбой калат. Туура эмес кесип тандап алат. Анан ошол кесиптин ээси болгондо дагы бактысыз болот. Ал жерде иштеп дагы жүрөгү бир нерсени каалайт, өзү болсо кесиби башка, диплому башка болот. Бактысыз адамдар көп болот ошонан. Ошон үчүн бизде эң мүчүлүштөрдүн бирөөсү бул деген мектепте мүмкүн болушунча эртерээк башталат. Ошол эле мен Канадада болгондо 5-6, 7 класстардан башталат да. Бул кесипке багыттоо деп акырындап факультатив сабактар кирип, ар кандай адистерди чакырып, же болбосо балдарды ошо жолугушууларды уюштуруп, анан эң негизгиси алар менен ошо адистер иштеш керек да балдар менен. Бизде класс жетекчи кээде билгенин айтып, балдар сен математик болот окшойсуң, сен врач болот окшойсуң деп билгенин айтат, бирок мындай кесиптик жактан жардам берген
адистер жок да, мисалы үчүн ошол психолог болобу, баланын кулк мүнөзүн билип, эмнеге шыгы бар экенин көрүп, кайсыл предметтерге эме кылып атат, ушул бала бактылуу кайсыл кесиптин ээси болот, өзүнчө бир мисалы үчүн Галлоп деген тест бар. Ошо тест менен эле эме акы төлөп эме кылат. Ошол тестти карап туруп бала суроолорго жооп берсе, кайсы кесип ыңгайлуу экенин ошого ошондорду эме кылып өз багыттарды аныктайт да. Демек, мектептен баштап бир адистер жанагы 6-7-8 класстан баштап даярдап барып, баягы бала менен иштегенине байланыштуу кыйла баягы өзү да сезип калат да, мен ушу медицина тармагына барат окшойм. Демек, биологияны көбүрөөк окушум керек экен. Же мен ушу тилчи болот окшойм, англис тилди эле көбүрөөк окуй берем деп бала дагы өзү дагы мындай кесибин мындай аныктап бара берет дагы, ошого багыт жасап, ушул жактан дагы сабакты күчтүүрөөк окуп, анан келечекте ошол бактылуу адам дагы болот да. Себеби эми Талант мырза кандай адам бактылуу болот? Менин пикиримче, мындай өзүм жыйынтык чыгарып атам да, менин пикиримче бактылуу адам өзү сүйгөн кесибинде менен алек болуп жашайт, анан ошол кесибинен жакшы маяна табат дагы, ошо менен жашайт. Себеби бактылуу адам өзүнүн каалаган нерсесин аткарат, ошого башка бирөөлөр акы төлөп берип атат да. Ошол адам бактылуу да. Негизи балдарды 100% ата-эне билет. Кандай экенин, эмнеге шыктуу, баласы кандайга. Анан ошол окуучулардын класс жетекчиси баланы билет. Ооба. Негизи мугалим менен ата-эне биригип эле мамиле түзүп, сүйлөшүп, сиздин балаңыз мондай деп бири-бири менен сүйлөшүп эле, пикир алышып туруп эле, сиздин балаңыз могул кесипке шыктуу, бул жери мындай деп туруп балдарга кеңешип, сүйлөшүп, мамиле түзүп туруп, анан балдарга багыттап, бир сиз айткандай 5-6 класстан баштап багыттаса, 11 класс кезде ошол бала ошо кесибин тандап калмак да деген ой болуп атат. Ошон үчүн биздин ата-эне менен мугалим мамилесин түздөп, пикир алышып туруп, кесибин тандап берсе дагы жеңилирээк болмок беле деген бир ой дагы болуп келет да мындай. Туура. Болгону Талант мырза, кээде мектеп менен ата-эне эмнегедир бизде калыптанып калганда, мындай өч катары да, атаандаш катары. Мындай не болсо эле тартип бузууда келет ата-эне, бир келгенде эле ата-эне мындай эме кылып турат да, мындай чарчоп кетип кетет да ата-эне мененчи. Андай болбостон сиз айткандай ата-эне менен мектеп, ата-эне менен мугалим өнөктөш болуш керек да. Өнөктөш, партнер болуш керек да, мүмкүн болушунча. Себеби ошол бала менен үйдө убакыт өткөзгөн ата-эне, мектепте убакыт өткөзгөн класс жетекчи жана мугалимдер, демек биз ошол бири-бирибиз менен кызматташып эме кылсак, балдарга жакшы болот. Болгону мен аябай жакшы нерсе айттыңыз. Класс жетекчи көп нерсе билет да, өзгөчө мындай мыкты класс жетекчилер. Балдардын аябай арасында психолог класс жетекчилер бар. Бирок болгону балким сиз айткан нерсеге кошумча айтып кетет элем. Кээ бир класс жетекчилер мындай эмеден мындай аларга да көбүрөөк мындай билим жагынан азыраак болуп калышы мүмкүн да. Баардык эле класс жетекчи мындай психологиялык жактан мыкты даярдыкта болбой калышы мүмкүн. Баардык эле класс жетекчи мындай керектүү кесипти тандап бергени алардын маалыматы аз болуп калышы мүмкүн да. Себеби класс жетекчинин негизги милдети тарбия бериш, анан өзү предметин жакшы билиш керек болот да. Кесипти даярдоо боюнча балким алар менен дагы тыгыз иштеп, ошол кесипке багыттоо боюнча дагы класс жетекчиге дагы эгер ошолордун да милдети болсо, демек ал үчүн дагы алардын да даярдыгы бир жакшыраак болуш керек да менимче. Анан сиз эми агай көп баягы чет өлкөлөрдө жүрөсүз. Чет өлкөдөгү белгилүү университеттердин баягы доктору, профессор катары сизди тааныйбыз, белгилүү педагог катары тааныйбыз. Негизи билим берүү бул мамлекеттин келечегинин чоң инвестиция да. Сөзсүз. Анан эми билим берүү, чет өлкөдөгү билим берүү системасы, Кыргызстандагы билим берүү системасынын азыркы учурдагы мындай айырмачылыгын кандай мындай байкайсыз азыр? Кыргызстанда менимче бир аракеттер болуп атат. Эми ал аракеттер жок, Кыргызстан артта калды дегенден алысмын да. Өзгөчө мындай чындап аракеттер бар. Бардык тармакта, жогорку окуу жайларында деле жанагы макам берип, изилдөө университеттери болсун деген аябай жакшы нерселер да булар. Изилдөө университети болсун деген бул дүйнөнүн эң атактуу, мыкты университеттери. Бул университет жөнүндө сабак берүүчү эмес, аябай мындай изилдөөлөр менен алып бурушуп, жаңы билимди жараткан жер болуш керек да. Ошол жерден университеттен ал билим алган студенттер кечеги билимди албастан өздөрүнүн профессорлору жаңылыктарды киргизген профессордун билим алса, демек ошол студенттер дагы булар мурдагы эски билимди ала бербестен өздөрү дагы билимге салым кошо турган, илимге салым кошо турган студенттер болот да. Бул деген жакшы инициатива. Ошол эле жанагы
мектептин билим берүү системасын мыкты тажрыйбаларды алалы деп аткарып аткандар дагы абдан жакшы менимче. Бизде эң жакшы жагы мыкты жаштарыбыз өтө көп. Билим берүү тармагында кайдыгер эмес жаштарыбыз көп. Болгону аларды мынтип адис катары, мисалы үчүн чет өлкөдө өтө жакшы адистиктер бар да. Мындай education policy деген адистик бар. Магистратура, докторантурада окуткан. Education administration деген, education policy деген, бул деген билим берүүнүн саясаты деген адистиктер бар. Билим берүүнүн жетекчилиги деген адистиктер бар. Билим берүүнүн талдоочу, реформатор, администратор деген адистиктер бар да. Бизде ошону азыраак жумуш болуп атат да. Билим берүүнү реформа кылчу жаштарыбыз азыр мисалы үчүн ушул билим берүү тармагында ошол эле жана эл үмүтүдөн да сырттан окуп аткан балдарды талдап жүрөм да. Education деген билим берүүнү тандагандар дээрлик жок да эч ким. Мамлекет аларды ушул билим берүүнү окуп келгиле, анан биздин билим берүү системабызга салым кошкула деген менин сунушум ушуга дагы жөнөтүшүбүз керек да. Казакстанды карасам, казакстандык докторантурада окуган жете өлкөдө абдан көп. Ошол кудум education policy'де окугандар бар да. Алар кайра келип туруп билим берүү саясатын түптөп биз ушу дүйнөдөн артта калбаган системаны курабыз деп туруп адистер болуп калат да. Менимче Кыргызстанда ушул жагынан дагы мен кайра келгенде ушул жагынан мындай саналаштар менен кошо бир сонун иштерди аткара турган оюм бар да. Сиздерге окшогон биз мыкты азаматтар менен кызматташып, дагы бизде таланттуу жигиттер, кыздар аябай көп. Ошолорду эле бирес багыт берип койсок, изилдөөнүн негизинде өтө сонун иштер аткарат эле да менимче. Азыр мисалы сиз туура айттыңыз, азыр дүйнөлүк университеттерде, дүйнөлүк билим берүү системаларында билим алып жүргөн кыргыз байкежилерибиз аябай көп. Алар билет дүйнөлүк системаны, стандарттарды кантип өнүгүш керек деген нерселерди билет да. Бирок ошол менен эле биз мисалы мүмкүн биздин билим берүү министрлиги же болбосо билим берүү тармагында изилдөөлөрдү жүргүзгөн уюмдар болсун, ошолор менен отуруп, сиздер менен отуруп, мындай пикир алышып, дүйнө могул жакка баратат. Биз могул жерде турабыз. Бирок эртең монча убакта жетишибиз керек бул нерсеге. Деген нерселерди жыл сайын изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошо изилдөөнүн негизинде өнүгүүлөр болуп турса, өнүктүрүү стратегиялары болуп турса, бул нерсе өлкө үчүн өтө пайдалуу инвестиция болмокко деп ойлойм. Каянан азыр система боюнча 12 жылдык билим берүү системасына кирип атабыз. Анан эми коомчулукта бул нерсе маанилүү же маанисиз, кереги жок деген нерселер коомчулукта көп айтылып атат. Негизи 12 жылдык окуу боюнча илимий көз карашыңыз кандай? Негизинен туура эле. Дүйнөдө абдан жакшы мисалдар өтө көп. Анан биздин ушул 12 жылдыкты мен колдойм. Болгону мындай анын кириши кандай болуп атат, системалуулугу кандай болуп атат, аракеттер болуп атат. Кээде ушу суроолор көп туулуп, анан кээде элдин пикири дагы дароо мындай журналисттер дагы, эл дагы дароо кереги жок, илгери мындай экенбиз дегенге дагы менимче туура түшүндүрүү иштери дагы азыраак болуп калдыбы, кээде мындай талкуулоор аз болуп калдыбы. Албетте жанагы видео кайрылуулар эффективдүү. Менимче эмени көбүрөөк кылыш керек да? Талкуу. Жерлерге барып туруп, эл менен сүйлөшүп, бунун мындай жагы бар, минустары, пайдасы, ошондой келечекте кандай бололу, кандай эл бололу биз, билим берүүбүз кайда барыш керек деп туруп, элдин пикири кээ мындай башкача ойлонгон адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, кой башкача ойлогон адамдын баары да жаман эмес. Алар суроо берип атса дагы балким алардын дагы өзүнүн көз карашы бар. Ошенткен анан кийин алдыга жылуу күчтүүрөөк боло беле дейм да менимче. Ооба. Азыр биз баягы дүйнөлүк билим берүү системасын же болбосо билим берүү тармагын карасак, мүмкүн азыр 5-6 өлкөнү айтабыз да. Финляндия баягы жакшы билим берүү системасы жакшы дейбиз. Японияны айтабыз, Корея, анын ичинден Сингапурду айтабыз. Көп айтылат. Анан булар ошол өзүлөрүнүн улуттук баалуулугун, маданиятын, үрп-адатын, каада салтын жуурулуштуруп канча жыл ушул система менен иштеп, анан келип бир өздөрүнө бир сонун системаларды ойлоп табышкан. Анан ошону менен алар дүйнө жүзүндө азыр билим берүү тармагы боюнча алдыңкы орунда. Анан баягы өзүнүн билим берүү системасын брендтеп, баягы сатуу жолдоруна дагы өтүп атышат, баягы дүйнөгө тараткысы келип атат. Анан эми мындай эле да, мындай биз жаштардын көз карашы менен баягы билим тармагында изилдөөлөрдө жүрүп аткан жаштардын көз карашы менен
биз өзүбүздүн бир улуттук баалуулуктарды айкалыштырып бир система түзсөк болбойбу? Кыргыздын улуттук бизде сонун бар го. Мында улууну сыйлоо, кичүү улуттук баалуулуктар, тарбиябыз, үрп адат, маданиятыбыз, андан сырткары аябай сонун бир системалар болгондо. Ошол менен өзүбүзгө мындай айкалыштырып жакшы система түзсөк болбойбу? Идеалдуу түрдө ошондой болуш керек өзү. Мен ушундай деп колдойт элем да. Албетте көчүрүп келүү туура эмес. Бирөөнүн системасын алып көчүрүп келүү ал туруктуу болбойт, системалуу болбойт, эртелүү кечпей ал урап түшүшү мүмкүн да. Аны үчүн изилдөө жүрүшүбүз керек. Ошол эле кайсыл бир реформа алып келсек, ал жакшы реформа, ошол мамлекетте иштеди. Кыргызстандын жагдайына, ошол биздин эмеге иштетиш үчүн изилдөө жүргүзүш керек да. Аны ийкемдүү кылып, ошол эле ваучер системасын алып келсек, Кыргызстандын эмеси кандай? Бул жактагы каада салт кандай? Элдин мамилеси кандай? Ушуга жараша башкача кылып өзгөртөлүбү? Ошого жараша аны үчүн изилдөөлөр кылып туруп, түшүнүп, анан экөөнү айкалыштырыш керек да. Аны үчүн көп иштер болуш керек. Ушу эме кылган жок, жөн эле, жок, биз улуу элбиз, макул, бизге эч нерсенин кереги жок деген эмес. Дүйнөнүн практикасынын пайдасын көрөлү. Бирок ошол учурда курулай көчүрүп келүүнүн зыяны көп да. Ошон үчүн бизде эң мыктысы, аны үчүн биздин жаштарыбыз көбүрөөк изилдөөгө аралашса, мисалы үчүн алар мейли, бул мамлекетте жакшы иштептир, бирок Кыргызстанда иштеш үчүн мындай болуш керек деп конкреттүү түрдө изилдөөнүн негизинде сунуштарды киргизиш керек да. Бул жөнүндө эмеде дүйнөдө бир эмелер бар. Evidence based decision making дейт. Бул деген кандай билим берүүдөгү олуттуу чечимдер доказательство, изилдөөнүн негизинде чечим чыгарыш керек да. Изилдөөнүн негизинде. Бул деген ушу мен жетекчи болсом, ай Финляндияда ушундай экен, Канадада ушундай экен, келе ушундай деп эзестен. Макул, Финляндияда ушундай болгон. Кыргызстанда мындай кылсак, мындай изилдөө болду. Ушул изилдөөнүн негизинде мынаны киргизсек болот экен. Мына жерин этият кылыш керек деген изилдөөнүн негизинде чечим болуш керек да. Бизде ушул изилдөө жагы азыраак болуп атат. Чынын айтасыз. Баягы изилдөөлөр мындай бардык тармактарда эле мындай азыраактай сезилет да. Өзүбүз табиятыбыздан Кудайым жараткан бир кыргыз деген баалуулугубуз бар. Анан мисал катары айтайын, алма деп коелу. Бул алмурут. Алмурутты алып келип, алмага минтип койсо, алмурут болуп калбайт да деген нерсе бар да. Бул алмурут кантип келген, муну кандай кылсак болот, кандай нерселерди өнүктүрсөк болот деген бир изилдөөлөр болуп, анан бир жакшы система, улуттук баалуулуктарыбыз, бир тарбияларыбыз, үрп адат, маданияттарыбыз кирип бир жакшы система түзүлүп, ошол менен биз дүйнөлүк деңгээлде ошол биздин система менен окуган өлкөлөр да болсо биз Кыргызстан бир өнүгүү жолуна түшүп кетет беле деген дагы бир кубанмакпыз, сүйүнмөкпүз биздин системалар окутулса да. Талант мырза, келиңиз ниет кылалы. Ошондой күн келсин. Аны үчүн биз жаштарга таасир бере бериш керек да. Таасир. Аны үчүн билимдин, илимдин, изилдөөнүн маанисинде көтөрө берсек, ошол окуучулар деле чакан изилдөөнүн негизинде бир өзүнчө билимин өркүндөтсө, ошол бала деле мисалы үчүн сабакта деле кандайдыр бир изилдөө жүргүзүп, эксперимент жүргүзүп көрүп, билимин өзгөртүп, мисалы үчүн жанагы айтып өттүм, жанагы физика, химия сабактарынын негизинде Американын 50-60 жылдарычы жанагы Советтер Союзу спутникти учургандан кийин америкалыктар дагы ушул так илимдерге өтө маани жасап, билим берүү мектеп системасын аябай чоң реформа кылган да. Ай кой, советтер учуп кетти, биз дагы учалы деп туруп. Ошондо булар аябай акчаны көп эме кылышкан, инвестиция кылган, реформа кылган билим берүү. Ошондо бир сонун нерсени баштаганда, так илимдер болгон физиканын негизинде, так илимдерди үйрөткөндө жөн эле курулай жаттабастан алган билимин колдонууну үйрөтөлү деп туруп, анан жанагы спутниктерди учурганды сабакта окуп жогорку класста. Демек бул физиканын закондору мындай болот экен. Ушинтип биз ракетанын макетин учурагат экенбиз деп туруп, көрдүңүзбү, окуучулар ушуну ойлонуп туруп ишке ашырган аракет кылдык да. Демек биз балдарга жөн эле курулай жаттабастан, же жасалма интеллект эле жөн эле ошол менен эле жоопту таппастан, балдарга бир жаңылыктын дагы эксперименттин негизинде бир билим алганда да бир нерсени үйрөтсөк, ошондо дагы биздин балдарыбыз келечекте эме кылып, жана ошондо мырза карасаңыз, пандемия учурунда вакцинаны башка мамлекеттер ойлоп тапты. Эмне үчүн биздин илимпоздор ойлоп таппайт? Биз ошого умтулушубуз керек да. Биздин илимпоздор мындай эң алдыңкы илимге салым кошо турган изилдөөлөрдү көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек да. Аны үчүн 11 жылда эми Казакстандын деле билим берүү системасын жакшы билип калсаңыз керек. Кандай өнүгүп атат азыр Казакстанда? Казакстанда маселе жок эмес,
бирок аларда албетте маселе жок эмес. Бирок өтө олуттуу өзгөрүүлөргө барып алышты да. Алар мисалы үчүн мектеп системасында өтө жакшы проблемасы да бар. Бирок мектеп системасын бардыгын Кембридждин системасы деппи, кандай деппи, жана Пизанын сынагынын негизинде окуу программасын толук менен өзгөртүп чыгышты. Анын негизги эмеси маңызы функционалдык сабаттуулукка багытталды да. Балдар алган билимин турмушта колдонуп, илүүсү дегенди окуу программасын өзгөртүп, ошого жараша окуу китептерин чыгарышып, ошого жараша мугалимдердин чеберчилигин өстүрүшүп, бирдиктүү системалуу өзгөрүүлөр жүрүп жатат ал жагы мектептерде. Башында жана Назарбаев интеллектуал мектептери аябай каражатты көп иштетип, Кембридждин программасын киргизип келдиришти, кийин башка мамлекеттик мектептерге өткөзүштү. Бирок аларда бир маселе болгон эле, мектеп боюнча айтсак. Ошол маселени акыркы жылдары чече башташты. Аларда мектеп боюнча реформа алдыга чуркап кетип калып, педагогикалык окуу жайга эч ким көңүл бурбай коюптур да. Мунун кесепети кандай болот? Педагогикалык окуу жайларда эскиче окута берип, анан педагогикалык окуу жайды бүтүрүүчү мектепке келгенде кайрадан аны үйрөтүшкөн да. Себеби мектеп алдыга кетип калды да. Анан баягыларга повышение кеберчилигин өстүрүп, үйрөтүп, анан мындай суроо берсек болот да, каражат өтө көп кетип атпайбы? Университетте эскиче окутуп, кайра келгенде жаңыча окутканда өтө көп каражат кетип да. Бирок жакындан баштап педагогикалык окуу жайларды дагы өзгөртө баштады. Окуу стандарттарын өзгөртүп, ар кандай заманбап эмени ойлорду киргизип, албетте. Бирок мен эмеден жанагы кээ биркилер капа болушу мүмкүн, Кыргызстанда делечи. Кой биз деле аракет кылып атабыз деп макул. Бирок өтө мындай новатор мугалимдер көрүнгөн жерде бар. Бирок системалуу өзгөрүүлөр Казакстанда болбой калганда, эми жогорку окуу жай, педагогик окуу жайда. Ошолор азыр өтө акыркы жылдары күчтүү болуп атат. Ошондо бирдиктүү система кетип эле да. Бир аз кеч калып калганда эми аракет болот. Ал эми жогорку окуу жайларында өзгөчө PhD программасын толук кандуу киргизген Казакстан. Мурдагы аспирантураны жоюп салган, докторантураны жоюп салган. Бирок алар дароо эле жоюп салган жок, мындай баарын эле тополоң кылып туруп эле мөөнөт белгилүү мөөнөт берген. Мисалы үчүн аспирантурага болду, ушул жылдан баштап кабыл алууну токтоттук. Мына биринчи курска тапшыргандар сиздерге ушунчалык мөөнөт беребиз. Ушунун ичинде сиздер коргоо алгыла. Анан ушундан кийин, ушул жылдан кийин башка биз аспирантурага кабыл албайбыз. Биз ошо дүйнөлүк интеграция боло турган PhD системасына өттүк деп туруп өтүп алышкан да. Менин жеке мындай көз карашым. Казакстанга барганда мугалимдер менен тажрыйба алмашууга барып калабыз да. Барып калганда мен ушуну байкадым. Казакстанда балдар мындай казак тилине көп басым жасайт экен да. Өтө чоң. Анан мисалы мүмкүн башка улуттагылар болсо да ошол жерде Казакстаным деп домбураны чертип, казак тилинде мүмкүн университетке баралы, мектепке баралы казак тилин аябай мындай популярдуу кылып атышыптыр да. Андан сырткары баягы Казакстаным деген мындай патриот жаштар көбөйүп атканын көрдүк. Анан мен ошонун кийин ойлонуп, ошо бир улуттук билим берүү система, улуттук баалуулуктар бул системасына киргизип, анан ошону көзөмөлдөп, жакшы бир таратып атканбы билим берүү тармагына деп ойлоп койдум да. Ооба, туура. Эми Казакстан деле мындай Союздун алкагында болгон мамлекет. Керек болсо Түндүк Казакстанда орусча сүйлөп калган казак улутундагылар өтө көп эле да. Бирок алар ушу Казакстандын өзүнүн багытын аныктап, дүйнө менен интеграция болойлу деп, анан бирок өзүбүздүн кимдигибизди, иденттүүлүгүбүздү жоготпойлу деп туруп, ошо казактын иденттүүлүгүн таңазалап, биз эми орус болуп кете албайбыз. Биз өзүбүз казак элбиз деп туруп ошого басым жасап, эме кылгандары ар тараптан жөн эле басым жасап койбой, жөн эле риторикага айланбастан каражатты бөлүп, өзүнчө туура багытта кетип атат дейм да. Анан дагы булар дагы англис тилин дагы модага айлантып атат да. Англис тили аркылуу дүйнөлүк илимге дагы чыгабыз деп туруп, мисалы үчүн болашактан бир 15 миңден ашык казакстандык жаштар дүйнөнүн эң жакшы окуу жайларында окуп келди, болашак деген программа менен. Ошол окуу жайдан келгендерде дагы өздөрүнчө жөн эле билим алып келген жок да. Ошол жердин ар кандай эмелерин баалуулуктарына кошо ала келип атат. Тазалык, адамгерчилик, бирөөлөргө мындай жакшы мамиле кылууну алып келип, ушундай жылмайуу, ушуларды дагы жайылткан аракет, жылмайуу. Мен керек болсо, мисалы, бир окуу жайга барып калсам, мындай казакчылык жигитин же кызын көрсөм билем да. Анан дароо сурап коем. Сен болашакты бүткөнсүңбү десем, ооба дейт. Себеби баягы адамдарга кылган мамилесине байкайсың да. Корс болуу, өзүнчө мындай мен баарын билем, сен мага муктажсың деген жок да. Баягы гана мындай
баягы клиент терди баалоо менен мамиле кылганын көрүп турасың да. Албетте бул анын өзүнүн кесиптик профессионалдуулугу да. Ошол менен катар өзүнүн жумушун өтө жакшы билет. Анан карасаңыз, көптөгөн мыкты адистер, Казакстандын мыкты адистери 3 тилдүү. Казак тилин сөзсүз билет, орус тилин албетте жакшы билишет, англисин мыкты сүйлөшөт да. Көпчүлүк кыйын эмелери. Анан дүйнөлүк эмени да билишет. Мындай ошол менен алар артыкчылыкка да жетишип атат да, адис катары дагы. Кыргызстанда мен чет өлкөдөгү жүргөн кыздарды, балдарды көрөм да. Алар өз күчү менен баягы тоскоолдуктарды жеңип чыккан, суурлуп чыккан жаштарыбыз да. Аларды эч ким токтото албайт. Алар ал жака баргандан кийин ушунчалык ачылат, өзүнчө жылдыз болуп калат да. Себеби аларга эч ким жардам берген жок. Эмеден башка, эл үмүтүнөн башка. Алар өз күчү менен баргандыктан ар кандай тоскоолдуктарды жеңе турган синдром пайда болот да. Ошого мен көрүп алып ушунчалык ыраазы болом. Бирок көпчүлүк эмес да. Ал эч ким токтото албайт андай жаштарыбызды эми. Агай, анан сиз эми жаш мугалимдерге, келечекте өнүгүп өсөм деген жаш мугалимдерге кандай кеңеш берет элеңиз агай? Жаш мугалимдерге өздөрүнө айтсам, жаш мугалимдер, урматтуу жаш мугалимдер, силер жаш мугалимдер келечектин мыкты мугалимдери силерсиңер. Кыйынчылыктар болот. Эч ким айтпайт, баары жыргал болот, барганыңарда деп. Жаш мугалимдер издениш керек. Көбүрөөк аракет кылып иштебеш керек. Албетте, эч ким баалабаса, кээде бирөөлөрдөн жаман сөз көп укса, жаш мугалимдер манайды чөктүрбөш керек. Алар көбүрөөк аракет кылыш керек. Керек учурда, албетте, мектепте жакшы адамдар көп, жакшы мугалимдер көп, колдойм дегендер көп. Ошолордун жардамы менен алдыга жыла бериш керек. Кээде эски саясаты болушу мүмкүн, мектептен жана башка. Аларга көңүл бурбай, жаш мугалимдер өзүнүн артыкчылыгын көргөзө берсин. Анан айылга бардым. Айылда бир 30 чакты мугалим. Анан бир жаш англис тилчи мугалим мага жардам берип атты. Келиңиз агай, мен слайдыңызды коюп берем деп. Айттым, мен ошо силерге дагы көргөзөт элем эми. Интернетте болгондо көргөзөт элем. Эми кайда силерде жок десем, агай, эмне, интернет коюп берейин деди. Мен кандай коюп берем? Ал учурда билбейм да. Кантип коюп бересиз? Мен телефонуман эле сиздин немеге коюп берем, слайдыңызга деди. Телефондан компьютерге улады, компьютерден немеге коюп берди, слайдтан. Айыл жеринде жаш мугалим ошол университетте окутуучулар кандидат наук, доктор науктар койбогонду жаш мугалим айылда сонун кылып коюп берди. Демек, алардын артыкчылыктары өтө көп экен. Ошого басым жасайлар. Агай, сонун жооп бердиңиз. Агай, чын эле биздин практикада да азыр мугалимдер менен иштеп атканда көрүп атабыз. Айыл жеринде аябай мыкты мугалимдер бар. Креативдүү мугалимдер. Анан мугалимдер аябай чыгармачыл болот, эмгекчил болот, изденишет. Анан бир жакшы бир ойго келбеген нерселерди чыгарышат да. Чоң рахмат агай. Анда биздин соңку сурообуз болсун сиз үчүн. Бүгүн подкаст мекенибизге, элге, адамзатка эмне калтыргыңыз келет эми? Эми бул суроону дайыма ойлоном. Мындай жанагы адам эмне үчүн жашайт, эмне үчүн келет, эмне үчүн кетет. Бул эч ким түбөлүктүү эмес да. Анан адамдын жасаган нерсеси менен эскеришет деп айтып калышат. Бул жөндө мен мындай өзүмдүн жаш студенттерим дагы айтып калат да. Мындай сабакка келгендечи биздин 2 жылда диссертация жазабызбы, 2 жыл тезлеп өтүп кетет андай мындай деп аны көп айтып калышат да 2 жыл. Мен айтам, 2 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт. Аны эч ким токтото албайт. Бирок бир нерсе бар да. Ошол 2 жылды кантип өткөзөбүз, бул бизге. О 2 жылды эч ким кармай албайт. Бирок 2 жылды кантип мен жашайм, бул биздин ыктыярыбыз, биздин колубузда бар да. Мен дагы айтат элем, балким мен башкаларга ушундай салым кошом, башкаларга эме кылып, из калтырып, ушундай эме кылып, дүйнөгө андай кылам, же Кыргызстанга эме же айылыма пайда кылып, ушундай эрдик жасайм дегенден алысмын. Бирок эң негизгиси өзүм балким ушу бактылуу жашап, балдарыма туура тарбия берип, балдарым жакшы инсан болсо, элге кошкон салымымда биз пайда кылалы, бирок зыяныбыз тийбесин. Пайдабыз тийбей калган учурда дагы зыяныбыз тийбесин. Мен ушу коомдо ушул
мени эскерген адамдардан кийин ошол киши деле мындай жакшы кишилер мындай ал кишиден мен жамандык көргөн жокмун десе менимче ушу мен маңыздуу жашаган болсом керек дейм да. Жакшы жооп болду. Сиздин тажрыйбаңыз, билимиңиз коом үчүн, мекен үчүн, эл үчүн, педагогдор үчүн агар тутармаган аябай көп керек. Абасуда эле керек десек болот. Анан сиздин өлкөбүз үчүн, эл үчүн тажрыйба билимиңизди берип, ушинтип жаш педагогдорду чыгарып, өзүңүздүн көптөгөн шакирттерди тарбиялап, ошолор болса келечек мамлекетке бир кызмат кылган инсандар көбөйө баштады. Бул дагы сиздин жардамыңыз, агай. Биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чакырыбызга жооп кылып келип бердиңиз. Ишиңизде ийгилик болсун, агай. Үй бүлөңүз менен жакшы бир бактылуу жашоолордо жашап, ошол кайсыл жерде болбосуңуз, ошол адамзатка пайдаңыз тийип, анын ичинен жүрөгүңүз менен ошол Кыргызстанга жакшы бир билим тажрыйбаларды бөлүшүп турсаңыз, бул сиздин эң чоң мындай жардамыңыз болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз, агай. Чоң рахмат. Абдан маанилүү маек мен үчүн болду. Себеби мырза, сиз менен отурганда аябай черим жазып сүйлөштүм. Суроолоруңуз мени ойлонтту. Мени мындай толкундантты. Суроолоруңуз дагы көбүрөөк мындай ушул өзүм дагы ырахаттандым. Себеби мен балким мындай ойломогон нерсени дагы ойлонууга сиз түрткү бердиңиз. Чоң рахмат. Рахмат.